Урматтуу Догдургүл Шаршеевна, биз 6 октябрда мекенчил депутаттык тобу Кадамжай району жана Кызылкая шаарында көчмө жыйын өткөрдүк. Ошол мезгилде сиздин орун басарыңыз да барды, биз менен кошулуп бир топ министрликтер барды да. Анан Кызылкая шаарында сиз жазып алсаңыз, Куренкеев атындагы мектеп бар. Андан Кызылкая шаарында Жинжиген айылында Жинжиген орто мектеби бар да. Ушул эки мектепти капиталдык ремонттон өткөрүш керек да, эмки жылга ушул боюнча сиз Минфинге Гостройго сунуш берип, ушул мектептерди киргизсеңиз жакшы болот эле. Абал абдан начар. Андан тышкары Кадамжай районунда Масалиев айыл өкмөтүндө Бобур орто мектеби. Бул МЧС заключение чыгарган авариялык абалда. Мында жазып алсаңыз, Үч Коргон айыл өкмөтүндө Дружба орто мектеби. Орун басарыңыз көрдү. Ушул боюнча сиз сөзсүз түрдө тиешелүү министрликтер менен иштешип, эмки жылга киргизишиңиз керек да, бюджеттен, Минфинден акча каратып. Жазып алдыңызбы? Жазып алдым. Анан дене тарбия жана спорт департамент жетекчиси барбы? Бар. Бизде Кадамжай шаарында Металлург стадиону бар да. Бул стадион сиздер башкарасыздар да, сиздердин карамагыңыздарда. Ооба. Сиз бардыңызбы, көрдүңүзбү? Акыркы жолу качан бардыңыз, же барбайсызбы? Биз ал тууралуу жакында эле неме кылдык, 2 миллион сомду бөлүп берип атабыз оңдоо түзөө иштерине. Ошо Кадамжайдагы ошо Металлург стадионуна. Мен буйруса ал жака барам. Айз оюндарынан биз жаңы эле келдик. Азыр ушу пландаштырып атабыз, ушу Баткен областына, Ош, Жалал Абад областтарына ошол жергиликтүү спорт сооруженияларын баарысын көрүп келген, жеринен таанышканга пландарды коюп атабыз. Ал стадиондун абалы абдан начар да. Спорт комитет карабайт, же мэрияга өткөрүп бересиздерби, мэриянын балансына? Оюңуз кандай ушуга? Жергиликтүү мэрияга өткөрүп берүү дегенди эле пока карай элекпиз. Бүт бардык райондо болгон иш-чараны мэрия, акимият жүргүзөт да. Стадионду бүт ошолор карайт, ремонт кылышат, тазалайт дегендейчи. Спорт комитетте сиздерде эки эле штат болсо керек Кадамжай районунда, туурабы? Же конкретно акча бөлдүрүп караш керек да, же мэриянын балансына өткөрүп бериш керек. Оюңуз кандай? Ал жагын жерине барганда, ал жерин көрүп туруп, анан ошол мэриянын өкүлдөрү менен сүйлөшүп, кандай чечимге келсек, эки тараптуу сүйлөшүүлөр менен кандай кылсак болот деп ошол жеринен сүйлөшүп, анан бир чечимге келгенибиз туура болот го. Анда кандай чечим чыгарасыз, кат жүзүндө мага кайрып жооп берип коесуз да. Андан сиздерге ФИФАдан акча бөлүнөбү? Жок, ФИФАдан бизге акча бөлүнбөйт. Бизге ФИФАнын тиешеси эле жок да. Ал өзүнүн Кыргыз футбол союзу менен биргеликте иш алып барышат да. Кыргыз футбол союзу биз менен тыгыз мамиледе эмес да. Түшүнүктүү. Винера Калыбековна, мен сунуштарымды бүгүнкү комитеттин чечимине киргизип койсоңуз, рахмат.